Балыңар оорулуу төрөлдү. Баладан баш тартсаңар да болот. Кандай оору? Синдром Дауна деген генетикалык оору. Эмне деген? Биздин кенде мындай нерсе жок эле. Мен оорубатып эле го. Жакшыдан кетип алам. Бишкектеги дарыгерлерге барам. Мүмкүн дарысы бар. Айырып кетет, не? Бишкек алып барам. Ошу, сен. Болду эсен. Шундай жаман ой болду. Айтып жетиң барам. Benim ушул улум да чоң улум, келиним. Экөөнүн тагдыры жазылгандай эле спектакль болду. Бул турмуштагы спектакль. Биз дагы ушул Шемтер Аюк кайрымдуулук фонду ачылганга ушуну тапкыча кудда ошондой акыбалда барып, молдолорго барып, врачтарга барып, кыйналып неме болдук. Мына 5 жылдан бери чындап эле көңүлүбүз көтөрүңкү, кызыбыз ошол жерде тарбияланып атат. Жылыш бар Кудай кааласа. Кадимки мына турмушта өз ордун тапкандай болуп тийинип жүрөбүз. Ар бир синдром Дауна менен төрөгөн ата-эненин тагдыры ошол жерде чагылдырды. Мен аябай ыйладым. Наристели бул өзү чоң бакыт. Ал эми бул кичинекей чүрпөңүз оору эмес. Башкача айтканда бул синдром Дауна генетикалык өзгөчөлүк деп коет. Ал сиздин дагы жашоо образыңызга, олутуңузга, экөөңүздөрдүн кош бойлоңузга, оорууңузга анын тиешеси жок, такыр тиешеси жок. Болгону бул бала азыр сиздердин аябай сүйүүңүздөргө, мээримиңиздерге, карооңуздарга муктаж. Күн чыкканда деген спектакльди көрсөм, бизде мындай болду. Значит, биз дагы алдыга жүрө беришибиз керек экен. Бардык нерсе болот экен. Каратеге катышкан балдар бар экен муну арасында. Карате ырдаган балдар чыкты. Бираз 2-3 эсе аракетти күчтүүрөөк кылып коюш керек экен да. Азыркы берки мода көргөзгөндөрдү деле карасаң, өздөрү жакшына басып, өздөрү молотушпайбы? Значит, аракет кылыш керек экен. Эми Кудай кааласа биз да бир нерсеге жаздырат окшойбуз. Биз болбогон бир нерселерге ачууланып, жинибиз келип, сабырыбыз жетпей бакырып чакырабыз. А бул жердеги сабырдуулук мени дагы бир жолу кандай гана адамга ушул нерсе керек экендигин ушуларга аябай чоң таасир калды. Мага азыр чыгалып, мен дайыма ушундай жерлерге келип турушубуз керек экен. Себеби бул нерсе биздин жүрөгүбүздү тазалай турган ушундай бир сонун сабактар болот экен да. Спектакль өзү негизи эле чыныгы, реалдуу ушул жашоодон алынган история десем болот. Алгач эле айтып кетсем, бул спектакльде асмасы ушул биздин менен Алихан уулум экөөбүздүн историябыз десек болот. Спектакльдеги максат ушул акырындагы айтып атпаймынбы, мен ошондой баскан, сүйлөгөн балдарды көргөндө мен такыр оюм 180% градуска алмашты десем болот да. Демек, ар бир ата-эне жана кичинекей бөбөгү бар ата-эне чоңураак балдарды монтип чыгармачылык жактан өзүнүн өнөрлөрүн көрсөткөн балдарды, бийлеген балдарды, карате, спортту көрсөткөн балдарды көргөн ата-эне биртке болсо дагы өзүнө мындай тынчтындануу табат да өзүндөчү. Ошол максат болчу. Жылына эле ушул 21 март ушундай Даун синдрому бар адамдардын күнү катары чет мамлекеттерде жакшы белгиленет. Бизде баягы Норуз кошо келип калган үчүн как майрам катары кетет. Бирок бул күн майрам эмес.
майрам деп айтканда бул туура эмесирээк болот. Бул ушул даун синдрому бар адамдар Кыргызстанда дагы, биздин коомубузда дагы бар экенин билдирүү. Бул балдар дагы башка балдар сыяктуу бүт нерсеге укуктуу, башкача айтканда билим алуу тармагына, жогорку билим алуу тармагына, иштөөгө, кадимки эле жашоо алып барганга булар тең мындай тең укуктуу деген мааниде. Анан ушундай балдары бар ата-энелерге колдоо максатында эми ар бир өзгөчө бала төрөлгөндөн кийин үй бүлөдө биртке болсо да баягы кыйынчылыктар болот, түшүнбөстүктөр болот. Бизде аябай көп стереотиптер бар. Ушул стереотиптерди жок кылып, ошол ата-энелерге мындай психологиялык, моралдык жактан колдоо көрсөтүү максатында ушундай иш-чараларды биз уюштуруп келебиз да.